Аял дегенде сөзүн аталышынан эле туюнтулуп тургандай, аярылай турган, назик, алсыз, бирок асыл затты түшүнөбүз. Аял заты табиятынан коргоого, колдоого муктаж экенин бир нече факторлор биологиялык, физиологиялык, психологиялык, социалдык жана башка өзгөчөлүктөр айгинелеп турат. Демек, эркектин аял затына камкор мамиле кылуусу табигый зарылдык. Ислам динибиз аял затын барктоого өзгөчө көңүл бурду. Аялды камсыздоону кичинекей кезинде атасына, турмуш курганда жолдошуна, улгайганда баласына жүктөдү. Ислам аял затына урмат жана укук берди. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала аял затына жакшы мамиле кылууга чакырды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Аялдарга, жубайларыңарга жакшы мамиле кылгыла. Эгер силер аларды жактырбасаңар да сабыр кылгыла. Аллах Таала силер жаман көргөн нерседен мүмкүн көп жакшылыкты берер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан аялдар тууралуу сурашканда, ал жегениңерден аларга да жедиргиле, кийгениңерден аларга да кийдиргиле, аларды урбагыла жана жамандабагыла деп жооп берген. Пайгамбарыбыз алейхиссалам өзү да аял затын терең урматтаган. Ал коштошуу ажылыгы деп айтылган даңазалуу кутбасында аял заты тууралуу аялдар маселесинде Аллахтан корккула, себеби аларды Алланын аманаты катары алдыңар жана Алланын аты менен нике аркылуу өзүңөргө адал кылдыңар деп аял затын аздектөөгө чакырган. Аманатка кыянат кылуу эки жүздүүлүктүн белгиси экенин дагы унутпашыбыз керек. Аял затын урматтоо, барктоо, коргоо жагынан ислам дининде эч бир дин, эч бир ишеним, эч бир агым же окуу жок. Согуш аскерлерге кошулуп, согушка даярданган сахабанын аялы ажылыкка барарын уккан пайгамбарыбыз алейхиссалам аны согуштан калтырып, жубайын жалгыз таштабай ажылыкка кошо барышын буйруган. Аял затын коргоо маанилүү, милдеттүү экенин далили. Эркектин аялда, аялдын эркекте акысы бар экенин айткан пайгамбарыбыз алейхиссалам жубайларды өз ара ынтымакта, түшүнүү менен гармонияда жашоого үндөйт. Кыргызда аял жакшы, эр жакшы деген макал муну эң сонун туюнтуп турат. Ислам дини аял затын даражасын канчалык көтөргөнүнө карабай, айрым учурларда аял затына карата жагымсыз көрүнүштөр токтобой келет. Мунун эң негизгиси болуп, аялга зомбулук кылуу болуп саналат. Тилекке каршы арабызда дагы аялдарга кол көтөрүүгө шарият уруксат берет деген түшүнүктөгү адамдар да жок эмес. Ошондой ойдогу адамдар дагы өздөрү көрсөткөн далилдерди тереңдеп, түшүнүп, анализдеп, залкар аалымдардын көз карашына кайрылса, чындык өзү эле калкып чыгат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам жубайларына кол көтөргөнү мындай эле турсун, катуу сүйлөгөн да учуру болгон эмес. Демек, аялга себепсиз зыян жеткирүү шариятка каршы аракет болуп саналат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам аялга жамандык кылууга каршы чыккан. Бир хадисинде мындай дейт: момун жубайына жамандык кылбасын, себеби анын кээ бир мүнөздөрүн жактырбаса да башка мүнөздөрүнөн ыраазы болуп калышы мүмкүн. Коомубузда кездешип жаткан дагы бир жүрөк ооруткан жагдай аялы кыз төрөсө кайгыруу, жубайын басмырлоо, ал себептүү ажырашуу сыяктуу көрүнүштөр да жок эмес. Дин аалымдарыбыз перзенттин уул же кыз болуп төрөлөрү Аллахтан деп кан какшап айтса да, айрымдар жоокерчилик замандагы
уулду болсо кубанган адаттан арыла албай келет. Ырасында жараткан каалаганына кыз, каалаганына уул перзент берет эмеспи? Алла Таала кимди кыйын сыноо менен сынаса да кубанып, шүгүрчүлүк келтирүү менен тосуп алуу момунга жарашкан сапат. Бүгүнкү күндө коомубузда айрым учурларда катталып жаткан аял затына зомбулук фактылары кейиштүү жагдай боюнча калууда. Мунун да себеби исламий тарбиянын жана маалыматтын жетишсиздиги деп көрсөтүүгө болот. Буга динден алыс болуу да өз салымын кошуп келет. Кур'ани Каримде Аллах Таала мындай дейт: аялдар менен жакшы мамиледе жашагыла. Эгер силер аларды жактырбасаңар да сабыр кылгыла. Балким силер жаман көргөн нерседен Аллах Таала силерге көп жакшылыктарды берер. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз алейхиссалам мындай дегенин кабарлайт: аялдарыңарга жакшы мамиле жасагыла. Анткени чындыгында аял кабыргадан жасалган жана анын жогорку бөлүгү эң чоң кыйшыктыгы менен айырмаланат. Эгерде силер кабырганы түздөөгө тырышсаңар, анда аны сындырып аласыңар. Эгер аны ошол боюнча калтырсаңар, анда ал ошол кыйшык боюнча калат. Ошондуктан ар дайым аялдарга жакшы мамиле жасагыла. Бухари, Муслим. Чындыгында аял заты кабыргадан жаратылган жана ал сен үчүн эч качан эч кандай түрдө түз болуп калбайт. Ошондуктан эгерде сен ырахаттанам десең, анда анын кыйшыктыгы менен ырахаттан. Эгер аны түздөөгө аракет кылсаң, анда аны сындырып аласың. Аны сындыруу дегендин мааниси ажырашуу деген. Ошондой эле ажырашуу фактысынын көбөйүшүнө себеп болгон баардык кесепеттер менен чогуу күрөшүү ар бирибиздин милдетибиз. Бактылуу жана бекем үй бүлөлөрдүн катары калыңдашы үчүн баардык жумурай журт жапатырмак аракет кылыбыз керек. Кайсыл элде жүдөө күтсө зайыпты, ошол элдин уулуна кой айыпты деген сыяктуу эле бул маселеде да өзгөчө эр азаматтар көбүрөөк салым кошуубуз кажет. Илим алуу эркекке да аялга да парыз дегенге амал кылып, кыздарыбызга да жеткиликтүү билим алуусуна шарт түзүп берсек, бул өз жемишин берет деген тилектебиз иншаллах. Билимдүү эне билимдүү коомду тарбиялайт.